Бозу тигип саймасайган жебербиз. Ыркесеге биз да жооп беребиз. Ыр жагынан бир азыраак бичербиз. Кара сөзгө анча мынча чеченбиз. Байыркы көчмөн кыргыздардын арасына кеңири тараган салттык ырдоо ыркесе нечендеген кылымдарды басып, нечендеген доорлорду аралап, бабадан атага, балага, өбүрө-чөбүрөгө өтүп, ооздон оозго көчүп бүгүнкү күнгө чейин жашоосу уланып келет. Ал ар кандай салтанаттарда, чоң кичине тойлордо, үйлөнүү үлпөттөрүндө, кышында жоро ичкенде, жайында кымыз бузганда, шерине жегенде, Ноороз, Орозо, Курман айт майрамдарында, же жөнөкөй эле жакшы санаалаштар чогула калганда көңүл ачуу, жарып жазуу үчүн ырдалган ыркесенин өзүнө жараша эрежеси бар. Чачат. Жаман аял зарын чачат. Жакшы аял байкап сүйлөйт. Жаман аял өйдө ылдый чайкап сүйлөйт. Үйдө отургандардын баарысы, улуу кичүүсү, сакалдуу көкүлдүүсүнө, жынысына карабай, катары менен бир адам калбай милдеттүү түрдө ырдашкан. Алардын аткаргандары ашыктык ырлары, күйгөндөр менен секетбайлар болгон. Ал эми ким ырдай албаса, макал лакап, табышмак, күлкүлүү, куйкумдуу, тамашалуу кептерди, жорго сөздөрдү, кызыктуу, нускалуу айтымдарды айтышкан. Кимде-ким алардын бирин да айта албай айласы кетип аргасы түгөнгөндө уйча мөөрөп, жылкыча кишенеп, койчо, эчкиче маарап, казча каркылдап, жан-жаныбарлардын үндөрүн да туурашкан. Сөздүн того тер жерин айтканда, кандай гана болбосун эптеп, айла амал таап, отургандардын черин жазып, көңүлдөрүн ачуу, күлдүрүү болгон. Жакшы кеп жан сергитет, жакшы ыр көңүл эргитет дегендей, жакшы кепти, жакшы ырды, күлкүлүү, ар кандай тамашаларды мурунку заманда ыркесе деп аташкан болсо, бүгүнкү күндө бул салтты мамлекеттик деңгээлде чоң салтанатта өткөрүшүп, сармерден деп аталып келүүдө. Бул жөрөлгөнүн айырмасы ала атайын сахнада коюлуп, райондор же облустар бири-бири менен жарышып намысты коргошот. Муну менен башкысы улуттук каада салтты бекем сактап жаткан болсо, бир тарабы эл ичиндеги өнөрлүү инсандар өз талантын тартуулоого өбөлгө жаратууда. Эркыдан жалын бей, бактыбызга жанган бей, баша аталып кыргыздан бардыгына майра. Ыркесе оюнун көркүнө чыгарган албетте кыргыздын элдик музыкалык аспаптары. Кыргыз деген ат менен кошо жаралып, муундан муунга мурас болуп келе жаткан ар түрдүү музыкалык аспаптарда кыргыз элинин ар кандай турмуштарын, кубанычтарын, кайгы капаларын, махаббаттарын, эрдиктерин күүгө салып, ырга кошуу менен аткарышкан. Кыргыздын элдик музыкалык аспаптарын ар биринин өзүнө таандык үнү, аткаруу ыкмалары, кайталангыс өзгөчөлүктөрү бар. Кыргыз улуттук музыкасын комуздун күүсү жок элестетүү мүмкүн эмес. Ақталалық аппақ қыз, жан дүйнөмдү балкыттың коңап тапкыз. Комуз кыргыз элинин чертме кылдуу музыкалык аспабы. Түрк элдеринде тартма кылдуу, кобуз, кумуз деп аталган аспаптар бар. Бул комуздун эң байыркы музыкалык аспап экенин далилдейт. Комуз өрүк, алмурут, карагай, арча, тал өңдүү экме жана жапайы жыгачтардан чабылат. Жалбырактары күйүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган жыгач сомдолуп, сууга кайнатылып, анан ышталган. Кулагы өрүктөн, арчадан же мүйүздөн жасалат. Ал эми кылы көбүнчөсү кыргыз койлорунун ичегесинен жасалат. Кыл кыяк улуттук кылдуу жаалуу музыкалык аспап. Ал негизинен кулак, чара, моюн, куткун, тээк жана башка бөлүктөрдөн турат. Толкусу көк арчадан, өрүктөн, сом жыгачтан чабылат. Узундугу 65-70 сантиметр. Моюну кыска, беренеси жок. Добуш чыгаруу чарасы тең бөлүнгөн алмурут сыяктуу. Анын жарымы төөнүн териси менен капталат. Кыл кыяктын түрлөрү дүйнөгө, айрыкча түрк элдерине кеңири тараган. Булардан тышкары кыргыздардын чоор, ооз комуз, жылажын, сабызгы, кирней, сурнай, добулба сөңдүү музыкалык аспаптары болгон.